Assalamu alaikum. Бүгін ушул грыжалар боюнча айтайын дегем. Остеохондроз боюнча мисал үчүн моюнда шейно-затылочный отделде, шейно-воротниковый зонада баандай остеохондроз болсо баш ооруйт, моюн желкелер ооруйт, колго берип ооруйт. Если белде, поясничный отделде, поясничный крестовый отделде остеохондроз болуп, ошол жерде булчуң тарамыштар тырышкан болсо, бел ооруйт, бутка бери ооруйт, ушундай болот да. Анан бунун лечение кылабыз да, больнойлор келип лечение алышат да. Массаж, физиолечение, тиги капельница уколдорду алышат, иглотерапия алышат, блокада алышат. Ошентип жакшы болуп кетишет. Анан кийин бир 2-3 айдан кийин анан кайта эле ооруп калды го дешет да. Ал бул остеохондроз именно неден пайда болду? Бул биринчи очередь ошо шамалдагандан пайда болот, булчуң тарамыштар баандай суук тийгенден. Экинчиден ошол баандай неправильный позадан болот да. А бул эко неден келип чыгат? Бул кыймылсыздыктан келип чыгат да. Мисал үчүн шейный отделди гимнастика кылбай, ушуларды кылбай жүрө берсе, ошол шейный остеохондроз тез пайда болот да. Анан белди багы гимнастика кылбай жүрө берсе адам, анда тез бели кармай берет да. Бул эмне үчүн пайда болот? Неден жыл өткөн сайын адамда кыймыл азаят да. Кыймыл азайган үчүн баягы мышцалар атрофия боло баштайт, азайып баштайт. Анын ордуна май ээлеп баштайт да. Азыр мына картинкада да көрсөтөм. Ошол мышцалар арыктабаш үчүн, азайбаш үчүн объему ошол гимнастиканы кылып туруш керек да. Ошондо баягы остеохондроз кайта пайда болбойт да. Если кыймылсыз болуп жүрүп, шамалдатып, неправильный поза кылып жүрсө, адам кайта эле остеохондроз болуп ооруй берет да. Ошон үчүн гимнастика бул өтө важный нерсе да. Ошо гимнастиканы жашоого киргизиш керек да. Күнүнө жок дегенде бир 5-10 мүнөт жасап койсо, ошо мышцалар тонуста жүрүп, кровообращение болуп ошол областта баягы старение процесстери жайлайт да. Анан баягы эч кандай лечение алып чыккандан кийин жакшы чыгат да. Кийин 2-3 айдан кийин анан ошонун ичинде кайта гимнастиканы жашоого киргизип баандай кылып калса, ошондон ары баягы адамдар оорубайт да. Анан эле кайта эле барып баандай малоподвижный образ жизни кылса, ар кандай питаниясына карабаса, весин чоңойтсо адам, ана ошол адамдарда анда мышцалар совсем атрофия болуп, кайта эле баягы мышцалар кармап турат да скелетти. Ошо мышцалар слабый болсо, скелет эки жакка кыйшалаңдай берет да. Анан кыйшалаңдай берсе, нервтерди кысып, анан ошентип нервтерди, кан тамырларды кысып, анан ошентип баягы оорулар пайда болот да. Ошон үчүн гимнастика өтө важный. Лечение алып чыккандан кийин гимнастиканы башташ керек. Хотя бы күнүгө болбосо дагы через день жасап жүрүш керек. Ошондо баягы адамдар оорубайт кайтачы. Анан гимнастикага забивать этип коюп, мурункудай эле жүрө берсе, анда кайта эле бир жылда 2 жолу кармай берет баягы ооруган жерлеричи. Ошон үчүн азыр мен сиздерге мынагу сүрөттү көрсөтүп коеюн дегем, с возраста мышечный атрофия болот да. Ошол болбош үчүн гимнастиканы кылыш керек. И анан дагы гимнастиканын кандай гимнастика кылыш керек экен дагы шейный отделга отдельный, поясничный крестовый отделга отдельный гимнастиканы чыгарып коем. Ошону дагы жасаш керек. Ошондо адам оорубай жүрөт да. Позвоночник гибкий болуп, кан тамырлар жакшы, кровообращениялар жакшы жүрүп, и остеохондроз оорусу менен оорубайт ошол адамдарчы.
Мына бул сүрөттө ушул жыл өткөн сайын мышечная ткань азайып, анын ордун май баса баштайт да. Ошон үчүн гимнастика, тренировкалар өтө важный да. Бу жерде дагы ошо сүрөттө көрсөтүлгөн, мышечный массаны азайып, жырлар көбөйүп, позвоночникти ушул именно мышечный ткань кармап турат да, түз кылыпчы. Ал мышечный ткань азайып кетсе, дагы позвоночникти кармай албай калат да. Бул жерде болсо мынакей паузага басып туруп скриншот кылып алсаңар болот. Именно правильная гимнастика булчу багындай шейный отдел позвоночникага, шейный остеохондрозго. Моюн, баш оору, баш айлануу, усталосттарга жардам берет да. А бул именно поясничный отделде грыжалар болсо, бел ооруп атса, путка берип атса, ошол укрепление и растяжение поясничного отдела позвоночника. Ушу гимнастиканы толук кылыш керек да, выборочный кылбай толук кылыш керек.